Москва шаарындагы мекендештер үчүн жаңылык. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, жана ошондой эле документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди-чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек-арасына каттап, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн жана ошондой эле документтерине жардам берген Эрик мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +7929 548 4804 +7969 280 86 27. Mercedes-Benz 2004-жылы чыгарылган 2.6 объем бензин, коробка автомат. Баасы $7,500. Так, Starex. Мындай Starex чыгарылган жылы 2003, 2.5 объем, 1 дизель экен. Объем двигатель 2.5, 10 литр экен, автомат. Муну чалып байлансаңыз болот. Баасы 500.000 сом. İçleri alt salonları так, Opel Zafira 2002-жылы чыгарылган 1.8 объем, 9 литр расход, баасы 250.000 сом. Баасы 250.000 сом, механика. Akçı berasizlar, meni olganinglarga. Sizga beraman. Tiyişi atar. Tamam da bir atar olsa. Так, Chevrolet 2000-жылы чыгарылган 3.2 объем, газ, бензин, механика. Баасы $8,500. Так, Velocity 2003-жылы чыгарылган 7.8 литр расход, 1.6 объем. 250 баасы. 260.000 сом баасы.
Lexus IS200 чыккан жылы 2003, объем 2, 7-8 литр расход, коробка автомат. 8-9 литр расход. Ал номери чалып байланыштыр. 7-8 литр расход да? Так, Мерс Эшка 1994-жылы чыгарылган, 2.8 объем, 10-12 литр расход, автомат, коробка автомат. Баасы 220 000 сом. Chevrolet Lacetti 2007-жылы чыгарылган, 1.4 объем. Канча расход? 7-8 литр расход. Механика. Баасы 300 000 сом. İçki havaları. Hyundai Getz 2003-жылы чыгарылган, 1.1 объем, 6-7 литр расход. Баасы 220 000 сом. Honda Jazz 2006-жылы чыгарылган, 1.3 объем, 6 литр расход, 5-6 литр, коробка автомат. Баасы канча дедиңиз баасын? Баасы 400 000 сом.